укугуңуз. Бизден көп жашагандар жердин алдында. Бизден байлар жердин алдында. Бизден сулуулар жердин алдында. Бизден күчтүүлөр жердин алдында. Ой туугандар, бизден кыйындын бардыгы жердин алдында. Биз эч ким эмеспиз. Ошон үчүн туугандар, бул жер ылгабай турган жер. Кабыр күн сайын кайрылат экен. Адам баласы, мен угуп ал, жалгыздыктын үйүмүн дейт. Мен караңгылыктын үйүмүн дейт. Мен коркунучтуктун үйүмүн дейт. Мен курт кумурсканын үйүмүн дейт. Туугандар, кабырдын күн сайын кайрылуусун угуп коелу. Ошон үчүн айтат экен, мен үстүмдө сен таза жашагын. Бирөөгө зулумдук кылба, бирөөнүн акысын жебе, бирөөнүн акысына кирбе, бирөөнү кордобо, бирөөгө жамандык кылба, бирөөнүн арам ойлобо, жамандык кылба. Бизге башка эмне айтып атат? Динибиз эмне айтты? Биз жаман бол деп атат. Бир гана ошо ынтымак бол деп атат. Адалдан тап деп атат. Улууну урматта деп атат. Кичини ыззатта деп атат. Жуунуп жүр дейт. Таза жүр. Денеңи таза карма. Заарадан сактан, чагымчылыктан сактан, текеберликти жүрөктөн чыгар, көрө албастыкты чыгар. Ата-энеңи урматта, жалкоолонбой аркы керекти мээнет кыл. Ушул ааламдын кожоюнун унутпа. Сага күн сайын өмүр берип атат. Күн сайын ырыскы берип атат. Күн сайын акыл берип атат. Күн сайын ден соолук берип атат. Жараткан Алланы унутпа. Жоктон көз берген сага. Көздү эч ким бере албайт. Жүрөктү эч ким соктура албайт. Мени эч ким иштете албайт. Бүгүнкү күн окумуштар бардыгы мен бар экенин аныктады, мени көрдү, бирок иштегенин акылына жеткен жок. Жүрөктү көрдү, жүрөк кандай иштет? Буга жете элек. Жетпейт дагы. Рух адамдын жаны азыр кайра салат алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жан чыгып кетти, дене калды. Мынакей камчыбек абасын денесин азыр алып келди. Азыр коюлгандан кийин рухсуз кайра жанын салып, сунак үчүн салат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адамдардын бут кийимин тоошун үнүн угат деген. Басып бараткан, кетип аткандардын үнүн угат дейт. Ошон үчүн бул жерде эше карап туруп, салам айтып, дуа кылып, ахиретти эстеп, Кур'ан окуп, өзүбүзгө дагы ахиретибизди даярданганга аракет кылайлы.